Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух барыңыздарга. Бүгүн буюрса Куран үйрөнүү боюнча Куран алифбесинен биринчи сабагыбызды баштайбыз. Биринчи сабагыбыз бизде албетте тамгалар менен таанышуу жана аны жаттоо болот. Аузу биллахи минаш шайтонир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллах таала ушул илимиңиздерди пайдалуу кылып, ушул биздин чыгарган видеолорубуз аркылуу сиздердин дагы Куран окуп калууңуздарга мүмкүнчүлүк берсин. Буюрса, баштайбыз. Эң биринчи башка алфавиттер сыяктуу эле араб алфавитинде дагы 29 тамга бар, бирок өзгөчөлүктөрү албетте бар. Араб тамгаларынын эң биринчи өзгөчөлүгү бул оңдон солго карап жазылганында. Жана араб алфавиттери жоон тамга жана ичке тамга деп кыргыз алфавити сыяктуу эле экиге бөлүнөт. Эң биринчи бизде таякча сыяктуу болуп турган бул алиф. Алиф эмес, алиф. Андан кийин ба. Ай сыяктуу астында бир точкасы бар. Бул ба. Ушул эле бага окшош, бирок үстүндө эки точкасы бар болсо, бул та. Алиф, ба, та. Ба менен та эки окшош болду. Экөөнү эле окшош, бирок үстүндө 3 точкасы бар болсо, анда бул са болот экен. Биздин ачык с, са эмес. Могу сны биз тилибизди эки тиштин ортосуна коюп, сакоолонгон абалда тили келбеген сыяктуу бир аз са деп айтабыз. Са. Биринчи катардын акыркысы бул жим. Орого окшош, бирок ортосунда бир точкасы бар. Демек кайталайбыз. Мен артыман кайталаңыздар сиздер дагы. Алиф, ба, та, са, жим. Бири-бирине окшош болгону точкаларынан гана айырмаланып атат. Экинчи катар бул ха. Жимге эле окшош, бирок үстүндө дагы астында дагы эч кандай точкасы жок. Демек бул ха экен. Ал эми ошол эле жим менен хага окшош, бирок үстүндө бир точкасы болсо, анда бул хо. Тамагыбыздын ортосунан тамак кырылган абалда жоон о деп айтабыз. Хо. А бул болсо ха, бул биздин эле кадимки өзүбүздүн кыргыз тамгасындагы ха сыяктуу. Ха. Андан кийин дал. Дал. Жөн эле д деп койбойбуз. Бул аталыштары дал, дал. Дальга эле окшош, бирок үстүндө точкасы бар экен, бир точкасы. Бул зал экен. Ошол эле, зал. Мо са дегенге окшоп тилибизди эки тиштин ортосуна алып келебиз дагы, тиштеген абалда, сакоолонгон абалда за менен зал деп айтабыз. Зал. Андан кийин акыркысы бул ро. Демек башынан баштап, алифтен баштап кайталайбыз. Мен артыман чогуу кайталаңыздар. Алиф, ба, та, са, жим. Ха, хо, дал, зал, ро. Бул жерде айта кетчү нерсе, мисалы, жим дедик. Бул ж менен. Жим. Муну жим дебейбиз. Ж деген тамга жок. Ж болбосом джим деп дагы айтпайбыз. Жок. Жөн эле ж, жим. Эми үчүнчү катарга өтөбүз. Үчүнчү катарда бизде за. Рого эле окшош, үстүндө бир точкасы бар. Бул за. Биздин кадимки кыргыз алфавитиндеги з сыяктуу. За. Андан кийинкиси син. Син. Шин эки окшош. Андан кийин шин турат. Синде эч кандай точкасы жок. Шинде болсо
үстүндө эмне бар экен? 3 точкасы бар экен. Бул болсо шин, ш менен. Син, шин. Син, шин. Андан кийинкиси бул сод. Жоон кылып айтабыз, о менен айтабыз, сод. Соддон кийин дод. Дод. Демек бизде 3-чү катарыбыз дагы бүттү. Кайра алифтен баштап кайталайбыз. Менен чогуу кайталаңыздар. Себеби ушул сабактын ичинде гана жарым сааттык болсун, 10 мүнөттүк сабак болсун, сиздер тамгаларды бир аз да болсо өздөштүрүп кала аласыздар кайталоо менен. Алиф, ба, та, са тилибизди иштейбиз. Жим, ха, хо, дал, зал, ро. За, син, шин, сод, дод. Мунун баардыгын бүттүк. Эми кийинки катарга өтөбүз. Кийинки катарда дагы бизде бул то тамгасы бар экен. То. Та эмес. То. Андан кийин ошол тоого эле окшош, бирок үстүндө точкасы бар экен. Бул зо. Зо дегенде мында дагы сакоолонгон сыяктуу ачык зо деп айтпайбыз. Зо сакоолонгон сыяктуу кылып айтабыз. Андан кийин көпчүлүк адамдардын кыйналган тамгасы бул айын тамгасы. Айын бул тамактын ортосунан чыгат. Мындай узун тамагыбыз болсо, мойнубуздагы. Ошол тамактын ортосун биздин мойнубузда мындай томпойгон бир жерибиз бар. Кекиртек дейбизби? Ошол жер кысылган абалда минтип могул тамак ичинен минтип бири-бирине тийиш керек. Тийип, кысылып айын чыгат. Муну айтыш үчүн ар бирибиз айта алабыз, болгону бир аз көнүгүү жасап коюшубуз керек. Айын, андан кийин айынга эле окшош, бирок үстүндө бир точкасы бар, бул гойн. Гойн. Гойн деп айтпайбыз. Г эмес, Г менен. Гойн. Акыркысы бул фа. Ф, фа. Биздин эле фга окшош, фа. Эми кайра башынан баштап кайталадык. Алиф, алиф, ба, та, са, жим, ха, хо, дал, зал, ро, за, син, шин, сод, дод, то, зо, айын, гойн, фа. Андан кийинкиси бизде бул коф тамгасы. Каф деп айтпайбыз, же болбосо коф деп айтпайбыз. Кыргыз деген сыяктуу эмне к менен айтабыз. Коф. Кыргыз дебейбиз да, ошол сыяктуу эле муну дагы коф деп айтпайбыз. К менен айтабыз, коф. Андан кийин каф тамгасы. Каф бул китеп дегендей к, каф, лам, мим, мим, нун, нун деп айтылат. Мунун баардыгы бизде тамгалардын аталышы. Акыркы катарыбыз бул жумшак ха эмес. Бул тамактын жанакы айтылган мынтип мойнубузда мойнубуз бар го, тамак ошол жерден эң түбүнөн моюндагы чукур жер бар. Ошол чукур жерден мына ошол тамгасы боштуктан чыгат. Мунун ортосунан айын чыгат. Айын. Анан үстүңкү тарабынан могу кызыл кичинекей тилибизге жакын жактан бул гойн чыгат. Ошон үчүн дагы биз кыргыз тилинде бизде эмне тамгалардын чыга турган орду жок, баардыгын эле бир ооз менен айта беребиз.
ошондуктан дагы биз араб тамгаларды өз ордунан чыгарганда бир аз кыйналышыбыз мүмкүн. Бирок практика кылып атып, буюрса айтып кетебиз. Бул жумшак андан кийин вау, вау. А бул ваудун жанында ошол эле кичинекей вау, я, кичинекей я, буларды дагы сөзсүз түрдө кичинекей вау, кичинекей я деп жатташыбыз керек болот. Андан кийин акыркысы бизде хамза экен. Хамза. Эми кайра эмне кылабыз? Башынан баштап кайталайбыз. Башынан баштап кайталадык. Бизде эмне? Алиф, ба, та, са, жим, ха, хо, дал, зал, ро. За, син, шин, сод, дод, то, зо, айн, гойн, фа, коф, каф, лам, мим, нун. Ха, вау, кичинекей вау, я, кичинекей я, хамза. Болду. Сиздерге китеп алып сатып алгандын дагы кереги жок. Ушул эле экранда чыгып аткан тамгаларды скриншот этип алыңыздар, кааласаңыздар. Кааласаңыздар паузаны басып токтотуп эмне дептерге алифти, баны ар бирин жазып алып жаттасаңыздар дагы болот. Мына ушинтип ушул китеп аркылуу эле, ушул телефон аркылуу эле, китеби жок деле Куранды окуп калсаңыздар болот буюрса. Анан сиздерге тапшырма ар бир тамганы 2 катардан дептерге, эгерде мен Куран үйрөнгүм келет, өз алдынча жакшыраак үйрөнөйүн деген ниетиңиздер бар болсо, Рамазанга чейин Куран окуп калгым келет десеңиздер, ар бир тамганы 2 катардан жазып чыгасыздар. Мисалы, мына бир катар, бул экинчи катар болсо, сиздер эмне? Алиф, 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 алиф деп 2 катарга алифти жазып чыгасыздар. Андан кийин ба деп 2 катарга баны жазып чыгасыздар. Мына ушинтип баштан аяк 2 катар жазып чыгасыздар. Андан сырткары биз башында араб тамгалары жоон тамга жана ичке тамга болуп 2ге бөлүнөт дегенбиз. Эми мына ошолор бул жакта 29 тамга бар болсо, 29 тамганын 7-өсү жоон тамга, калгандары ичке тамга болуп эсептелет. Жоон тамгалар алар: хо, сод, дод, то, зо, гойн, коф. Айтылышынан деле байкалып турат, бул эмне? О менен айтылып атат, жоон болуп. Ошол себептен бул тамгаларды айткан учурда биздин тилибиз жогору карай, тилдин эң арткы тарабы жогору карай, таңдайга карай көтөрүлөт. Ошондуктан дагы бизде эмне болот? Ушул 7 тамга жоон о менен айтылат дагы, жоон тамгалар деп эсептелет. Буларды эч качан биз, мисалы, мынтип айтпашыбыз керек. Ха дебейбиз, бул хо. Сад дебейбиз, бул сод. Дат дебейбиз, бул дод. Гайн дебейбиз же гайын дебейбиз, бул гойн, гойн. За дебейбиз, бул зо. Та дебейбиз, бул то. Каф дебейбиз, бул коф, коф, к. Мына ушу менен биздин бүгүнкү сабагыбыз, биринчи сабагыбыз жыйынтыктайбыз. Буюрса эмки сабакта мына ушул 29 тамганын сөздүн башында, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында кандай келген абалдарын алабыз. Ага чейин сиздер жазып, кайталап, андан кийин сабактарды ирети менен көрүп, буюрса Куранга түшүп калыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.